Бейишке айланса жазында жамгыр болот, жайында түшүмдүү болот. Чочубаңыз, кар түшпөй калса эле не болду? Кана кар бир күн жамгыр чалап ала жаамыш болду эле жок го. Ал эски психология. Кар болсо анан жаз жакшы болот деген. Табият бейиш болду, ал жамгыр болбой мүмкүн жердин астынан бир нерсе чыга берет. Былтыр кандай болду? Керемет болду го. Мына ошентип куйруктуу жылдыз арсыналай бул табияттын бейиши экен. Адамзаттын бейиши бул аял сыпаттагы адам ата. Кайра эле бул арсыналай болуп атат. Баягы көп энергия кийип алды да. Мисалга Леонид Ильич Брежнев эле биринчи секретарда болгон, кайра оборонаны да кармап турган, ошентип 3-4 должность болгон да. Ошол сыяктуу эле табият адамзаттын бейиши мына. Биз бейишке өткөрүп атабыз. Тозоктон чыгарып атам. Караңгы түрүндө деле адамзатта өсүү болуп атат өзүнчө, абаны дем алып алып, ичинен бир нерсе өсүп, өзгөрүп, эфирден көрүп өзгөрүп атат, адамдар өзгөрүп атат өзүнчө. Мына ошол бейишке өтүп атканы. Анан эң башкысы куйруктуу жылдыздын адамзатты инопланетан деңгээлге өстүрөт дейт. Мына. Ошо мага өткөндө суроо берип атпайбы, сиз акылдуу адамсыз деп. Ошо чындык. Каракуш мемиш деген адам катары, ааламдык, жердик окумуштуу мага бир тыйын. Жердик саясатчы мага бир тыйын. Мен ааламдык саясатчымын, ааламдык окумуштуумун. Медицинанын сырын ачып берем мен. Өлбөстүктүн сырын ачып. Ошо сыяктуу куйруктуу жылдыз арстаналай, кут жылдыз. Эми жылдыз деген бала бар го. Жылдызсутуу, жылдызыбыз келишип калды, жылдыздуу адам экен дегенде эле ошол жылдыз, кут жылдыз арстаналай адамзатты ошол инопланетан деңгээлге өстүрөт дейт. Инопланетан деген энергия алуу. Жаңы доордо адам Кудай эмнени талап кылып атат? Улуу күчтөр эмнени талап кылып атат? Адамзаттын инопланетанга айлануусун. Же ошондой бөлөк өнүккөн күчтөргө, өнүккөн планетанын деңгээлиндеги жашоочуларга өстүргүсү келип атат. Эң башкысы мына ушул. Анан телого баш ийбеген химияга айлантат. Батаң, оюң, сөзүң закон болуп калат. Ал качан болот дегенде, сиз нурдан бүткөн телоны эмнеге айлантып алгансыз? Ууга айлантып алгансыз. Уудан чыгыңыз, нурданыңыз, анан ушу мен айткан сыяктуу эле сизге сиз нурдансаңыз, агарсаңыз, анан аалам күчтөрү келип телоңа жайгашат. Ошондон анан оор сыркоодон кутулуп, анан ошондо сен ааламдык иш аткарып, оюң дагы, сөзүң дагы, көзүң дагы закон болуп калат. Уудан чыгыңыз биринчи. Пендечиликтен чыгыңыз, ак-карадан чыгыңыз, психологияңызды такыр алмаштырыңыз. Мен туура эмес жашап кетиптермин да деп. Мына урматтуу улуу журтум. Эми инопланетан деңгээлге кантип өсөт адам? Мына ушул жөнүндө талкуу кылалы. Мына. Инопланетан деңгээлге мындай